Бүгүнкү күнгө алынган жаңылыктар топтому менен тааныштырып, студияда мен Айымкан Исралы кызы. Саламатсыздарбы? Алгач кыскача. Өлкө башчысы Садыр Жапаров Түркмөнстандагы ири форумга катышууда. Нурланбек Шакиев Душанбе шаарында Тажикстандын президенти менен жолукту. Кыргыз көмүр ишканасынын 2 кызматкери кызматтан бошотулду. Президент Садыр Жапаров Түркмөнстандын Сода өнөр жай палатасына түркмөн акыны жана ойчулу Мактумкулиев Рагинин 300 жылдыгына арналган мезгил менен цивилизацияларынын өз ара байланышы, тынчтык жана өнүгүүнүн негизи эл аралык форумуна катышуу үчүн келди. Мамлекет башчысын Түркмөнстандын президенти Сердар Бердимухамедов тосуп алды. Саламдашуу аземи жана чогуу сүрөткө түшүү аяктагандан кийин делегация башчылары форумга катышуу үчүн залга өтүштү. Өлкө башчы улуу түркмөн акыны жана ойчулу Мактумкулиев Рагинин 300 жылдык мааракесине арналган мезгил менен цивилизациялардын өз ара байланышы, тынчтыктын жана өнүгүүнүн негизи аттуу эл аралык форумда сөз сүйлөдү. Жогорку кеңештин төрагасы Нурланбек Шакиев Душанбе шаарына болгон иш сапарынын алкагында Тажикстандын президенти Эмомали Рахмон менен жолугушту. Бул тууралуу парламенттин коомчулук жана ЖМК менен иштөө бөлүмүнөн билдиришти. Жолугушууга көз карандысыз мамлекеттер шериктештигине мүчө өлкөлөрдүн парламенттеринин жетекчилери, ошондой эле Иран жана Пакистан мамлекеттеринин парламенттеринин делегация башчылары да катышты. Тараптар тарыхый байланышы терең элдердин саясий, экономикалык, маданий, гуманитардык алакасын чыңдоодогу парламенттердин ролу тууралуу сүйлөшүп, аталган багытта тыгыз иш алып баруу маселесин талкуулашты. Эскерте кетсек, төрага Нурланбек Шакиев Душанбе шаарына Тажикстандын баш мыйзамынын кабыл алынгандыгынын 30 жылдыгына арналган эл аралык конференцияга катышуу үчүн барган. Ош шаарында жалпы өнүктүрүүчү багыттагы мамлекеттик бала бакча ачылды. Мектепке чейинки билим берүү уюмунун министрлер кабинетинин төрагасынын орун басары УКМК төрагасы Камчыбек Ташиев катышты. Төрага жаңы ачылган жайдан өлкөнү өргө сүйрөй турган илимдүү, билимдүү балдар тарбияланып чыгышына тилектештигин билдирди. Мамлекет жылдан жылга келечек муундун терең билим алуусуна бардык күч аракетин жумшап жатат. Андыктан бул сыяктуу заманбап типтүү билим жайларынан тарбияланып жаткан жеткинчектерден келечекте көптү үмүттөнөбүз, деди Камчыбек Ташиев. Заманбап имаратты курууга колдоо көрсөткөн демөөрчүгө ыраазычылыгын билдирди. Бул балдар биздин келечегибиз. Буюрса ушул балдарыбыз эртең мамлекетибизди башкарышат, элибизди башкарат. Элибиздин, мамлекетибиздин коопсуздугун, тынчтыгын сактайт. Элибизге, мамлекетибизге чоң кызмат кылат. Ошондуктан биз азыр ушул балдарыбызга кам көрүшүбүз керек. Балдарыбыздын ушул жашоосуна, тарбиялануусуна, окуусуна, келечегине кам көрүшүбүз керек. Ошонун ниетинде ушул жакшы имарат салынып отурат. Имаратты салып бергендерге дагы мына Улан Бердибаевич ушул жерде сизге дагы чоң рахмат. Мына биздин суранычыбызды жерге таштабастан мамлекетибиз үчүн керек болсо мен жардам берем дедиңиз эле, мына жардам бергениңиз анык болуп бизге салып берип отурасыз. Төрага келечек муунду тарбиялоодо ата-энелердин, анын ичинде өзгөчө энелердин ролу чоң экенин айтып, энелерди үй бүлө баалуулуктарын сактоого көңүл бурууга чакырды. Үй бүлө негизги биздин максат деп, себеби биздин кызматкерлердин арасында дагы үйлөнбөй жүргөндөр бар. Турмушка чыкпай жүргөндөр бар. Өткөндө бир чоң процент болуп кеткен экен, ошол боюнча айттым эле. Бардыңар турмушка чыккыла, үйлөнгүлө деп. Жумуш деп жүрүп, үй бүлөнү унутпагыла. Себеби үй бүлөсүз, бала чакасыз келечек болбойт туугандар. Сөзсүз түрдө үйлөнүш керек, сөзсүз түрдө турмушка чыгыш керек. Жана көп балалуу болуш керек. Көп балалуу болуш керек. Биздин мамлекетибиз мына азыр 7 миллиондон ашып калдык. Кудай кааласа тез аранын ичинде 10 миллион болушубуз керек. 15-20 миллион болушубуз керек. Ушул бул жердеги мамлекеттердин арасында биз саны жагынан дагы, күчү жагынан дагы калып кетпешибиз керек. Төрага жаңы балдар бакчасынын имаратынын ички жасалгасы, андагы шарттары менен таанышып чыкты. Жеткинчектер тарабынан даярдалган чакан концерттик программага күбө болду. Ay malası, azamatsınlar, rahmat.
2 кабаттан турган Акылман балдар бакчасы 150 балага ылайыкташкан. Окутуу кыргыз жана орус тилдеринде жүргүзүлөт. Балдар электрондук кезектен негизинде кабыл алынат. УКМКнын кызматкерлеринин балдарына жеңилдик каралган. Жаңы бала бакчага 18 жаңы кызматкер кабыл алынды. Ош шаарында жаңы жылга чейин дагы бир жаңы балдар бакчасын ачуу пландалып жатат. Калаада мектепке чейинки билим берүүчү 68 уюм бар. Балдардын бакча менен камсыздалуусу 42% түзөт. Миргүл Бокошова, Ибрагим Төлөбаев, Ала-Тоо 24, Ош. Вакыттай жумушка болгон мамилегер башкача эффективдүү иштегенге силерге шарт түзүлөт. Эми жүздөп куруп атат. Бул кай жактан болуп атат деген эми суроо туулат. Биринчи кезекте мындай биз пайда көрөбүз деп. Ошону жок дегенде 1 жылда 5%. Билимдүү сапат болсун деп. Эмне дегенде чындыгында эң жакшы инвестиция бул балдарга болгон. Теп туме, сен да туме деп. Men dağım gelip sırlarına bulup götür. Meli mi? Kaşkallar. Men dağım gelip sırlarına bulup götür. Meli mi? Kaşkallar. Уже çoğura. Sağ olun. Ошондо ылдыйда 2 групп бар. Жогору жакта 2 групп. 2-3 групптан жогоруда. 5 grup oldu. 5 grup var. Kudacık yok oldu. İşte geldi. Bir şey de geldi. Boşta kudacık yok mu? Boşta kudacık yok mu? Özü Oştun ele balasken Bişkek'te işleyken de. Yaxşı malatsın. Baldarlar qanday oyunlarni ko'rsatasiz, qanday o'qular o'ynaysiz, bari bilesiniz. Usullarda. Жаңы стандарт боюнча азыркы жаңы. Qancha adam ishlab o'tadi shunda? Bizde 20 xizmatkar. Albatta Taybar 2'den tarbiyatçı, 1'den jardamcı. Siz birleşmeyen işleyip de, 2 saat 8'de. Başlap saat 5 jarımgacha. 8 saat 5 jarımgacha. 5 jarımgacha chiqib ketadi. Судьялардын кеңешинин сунушу боюнча Замирбек Базарбеков жогорку соттун төрагасы кызматынан өз каалоосу менен мөөнөтүнөн мурда бошотулду. Тиешелүү жарлыкка президент Садыр Жапаров кол койгонун мамлекет башчынын басма сөз кызматы 11 октябрда билдирди. Замирбек Базарбеков кызматтан кетүү тууралуу арыз жазганы 9 октябрда белгилүү болгон. Ушул эле күнү судьялар кеңеши анын арызын канааттандырып, жогорку соттун төрагасы кызматынан бошотуу жана судьялык ыйгарым укуктарын мөөнөтүнөн мурда токтотуу жөнүндө сунушту Садыр Жапаровго жөнөткөн. Жогорку кеңеш 10 октябрда Замирбек Базарбековду кызматынан бошотууну колдогон. Бул кызматка ким көрсөтүлөрү азырынча белгисиз. 67 жаштагы Замирбек Базарбеков 2022 жылы февраль айында жогорку соттун төрагасы болуп дайындалган. Ага чейин 2020 жылдын аягында президенттин аппаратынын соттук реформа жана мыйзамдуулук бөлүмүнүн башчылыгына дайындалып, 2021 жылы июнь айында жогорку соттун судьясына кызматына келген. Энергетика министрлиги Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын директорунун инвестициялык ишти жана ишкананын түштүк филиалын тескеген орун басары Сүйүнбек Мамашев жана ишкананын түштүк филиалынын директору Мухтарбек Жолдошев кызматтан алынганын билдирди. Министрлик Кыргыз көмүрдө жүргүзүлгөн текшерүүдө инвесторлор менен иштөөнү көзөмөлдөө жаатында мыйзам бузуу фактылары аныкталганын жана тиешелүү материалдар укук коргоо органдарына берилгенин кошумчалады. 10 октябрда башкы прокуратура Ош облусунун Алай районунда көмүр кенине баруу үчүн мыйзамсыз жол салуудан 9000 куб метрден көп мөңгү талкаланганын жана бул факты боюнча кылмыш иши козголгонун кабарлаган. Мекеменин маалыматында боюнча Кыргыз көмүр мамлекеттик ишканасынын түштүк филиалынын кызмат адамдары көмүр кенине барууга жол куруу
куруу үчүн уруксат берүүнү документтери жок эле С аталышындагы ишкананын өкүлдөрү менен Ош Токой чарбасынын Загара 2 участогунда узундугу 6100 метр, туурасы 9 метр болгон жолду мыйзамсыз салганы аныкталган. Анын жыйынтыгында 9392 куб метр мөңгү талкаланып, жер кыртышы бузулган. Башкы прокуратура кылмыш жаза кодексинин кызмат абалынан кыянаттык менен пайдалануу жана иштерди жүргүзүүдө айлана чөйрөнү коргоо эрежелерин бузуу беренелери менен кылмыш ишин козгоду. Ош облусунун Кара Суу районунда айылдардын биринин башчысы тергөөчүгө $10.000 пара берип жаткан учурда кармалды. Бул тууралуу Ички иштер министрлигинин басма сөз кызматынан билдирди. Маалыматка ылайык, милицияга тургундар кайрылып, жасалма документтердин негизинде ар бири 0,5 гектар жер тилкелерин үй куруу үчүн алышкандыгы тууралуу ыкчам маалымат келип түшкөн. Факты 26 сентябрь күнү каттууга алынып, менчикке мыйзамсыз берилген жер тилкелерин мамлекетке кайтаруу багытында тергөөгө чейинки текшерүү иштери башталган. Текшерүүнүн жүрүшүндө Кара Суу районундагы Датка айыл аймагында жайгашкан айылдардын биринде айыл башчы болуп эмгектенген 1965 жылы туулган Жаран Кара Суу райондук ички иштер башкармалыгынын тергөөчүсүнө текшерүүнү токтотуу үчүн $10.000 пара катары сунуштаган. 10 октябрь күнү аталган айыл башчы тергөөчү кызматкердин иш бөлмөсүндө текшерүүнү токтотуу үчүн $10.000 пара катары берип жаткан учурда шектүү катары кармалып, убактылуу кармоочу жайга киргизилди. Учурда жер тилкелерин менчикке мыйзамсыз берүүгө тиешеси бар башка атуулдардын аныктоо боюнча ыкчам тергөө амалдары уланууда. Ош, Жалал-Абад, Баткен облустарында жана Ош шаарында кайрадан түзүлгөн этностор аралык мамилелер жана коомдук биримдик боюнча коомдук консультациялык кеңештин жыйыны өттү. Коомдогу ар кандай топторду жалпы баалуулуктардын жана максаттардын айланасында бириктирип, жарандык иденттүүлүктү өнүктүрүүнү, көп түрдүү маданияттардын баалуулуктарын, толеранттуулукту жана чыр-чатактарды алдын алууну камсыз кылууга, социалдык биримдикти чыңдоого багытталган маселелер каралды. Кененирээк кабарчыбыз баяндайт. Элдин биримдигин бекемдөө, этностор аралык мамилелерди чыңдоо жана кыргыз жараны деп жарандардын өзүн таануусун өнүктүрүү. Кыргыз жараны концепциясынын алкагында коомдук консультациялык кеңештердин жыйыны өттү. Максаты мамлекеттик программалар, концепциялар жана башка өңүттөгү мамлекеттеги тапшырмаларды жеринде элге жайылтууда жергиликтүү бийлик өкүлдөрүнө көмөк көрсөтүү. Башка концепциялардын компоненттери да кошулган, ошол эле инсандын руханий адеп ахлактык өнүктүрүү концепциясы, Кыргыз Республикасында дин саясаты концепциясын, ошондой эле Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинин менен бекитилген экстремизмге өз ара аракеттенүү менен каршы күрөшүү боюнча программаларын, мамлекеттик программаларынын алкагында дагы болуп жатканын белгилесек да болот. Иш-чара коомдук консультациялык кеңеш жарандык коомчулуктун жана жергиликтүү өз алдынча башкаруу органдарынын, ошондой эле бийлик институттары менен байланышын чыңдоо, бир багытта мамлекеттик саясатты ишке ашырууга багытталган. Жергиликтүү деңгээлде тынчтыкты жана туруктуулукту сактоодо негизги ролду ойноп, чыр-чатактардын алдын ала эскертүү системаларынын маанилүү элементи. Ушул чыр-чатакты алдын алууда чындыгында жаштар комитеттеринин ролу чоң экенин байкап отурабыз. Ошондой эле эл аралык деңгээлде да кайсы мамлекеттерде ушул иштер кандай жүргүзүлгөнүн билип отурабыз. Биздин Нуркен районунда өзү буга чейин деле мына тынчтык клубтары көп түзүлгөн жана кыргыз жараны концепциясын жайылтууда тынчтык өнүгүү институту менен кошо иштеп, тынчтык клубтары бизде бир 30га жакын түзүлүп кетти. Бүгүнкү күндө ал клубтар да өздөрүнүн иштерин жүргүзүп аткан. Коомдук консультациялык кеңештер коомдогу ар кандай топторду жалпы баалуулуктардын жана максаттардын айланасында бириктирип, жарандык иденттүүлүктү өнүктүрүүнү, көп түрдүү маданияттардын баалуулуктарын, толеранттуулукту жана чыр-чатактардын алдын алууну камсыз кылууга, социалдык биримдикти чыңдоого көмөктөшөт. Бул багытта бейөкмөт уюмдар менен да иш алып барышат. Программа развития поддерживает социаль. Өкмөттүн тынчтык инфраструктурасын куруу жана социалдык биримдикти чыңдоо боюнча аракеттерин, өзгөчө даректүү колдоону талап кылган аймактарды колдоого алганбыз. Анткени коомдук консультациялык кеңештерди колдоо Кыргыз Республикасынын социалдык биримдикти чыңдоо жана инклюзивдик коомду түзүү боюнча стратегиялык документтерин ишке ашыруудагы маанилүү кадамдарынын бири болуп саналат. Создание общественных консультативных советов.
Этностор аралык мамилелер жана социалдык биримдик боюнча коомдук консультациялык кеңештер жөнүндө типтүү жобо Маданият, маалымат, спорт жана жаштар саясаты министрлигинин буйругу менен бекитилген. Анын алкагында жергиликтүү бийлик өкүлдөрүндө буйрук чыгарылып, коомдук консультациялык кеңештердин жобосу жана анын курамы бекитилген. Алар 23 көп этностуу райондордо, республикалык жана облустук маанидеги шаарларда иш алып барышат. Зарина Рахманбердиева, Адлет Нышанбаев, УТРК Ош. Ош облусунун аймактарында жолдордун абалы жакшыртылган. Жыл башынан бери 76 километрден ашык жол асфальтка басылган. Анын басымдуусу республикалык жана жергиликтүү бюджеттен каржыланган. Ошондой эле жергиликтүү элдин салымы менен бүткөрүлгөн ички чарбалык жолдор дагы бар. Алардын бири Жаңы Ноокат айыл аймагында жайгашкан. Жолдордун абалына кабарчыбыз токтолот. Ноокат районунун Жаңы Ноокат айыл аймагындагы ички чарбалык жолдорду жакшыртуу колго алынган. Тагыраагы жергиликтүү элдин салымы менен мына ушундай демилге көтөрүлүп, ар бир ички көчөлөргө асфальт төшөө иштери жүргүзүлүп башталган. Тагыраагы мына ушул биз турган жол Жаңы Ноокат айыл аймагындагы жолдор, ички чарбалык жолдордун бири. Бул жердин узундугу 700 метрди түзөт, ал эми туурасы 4 метрден ашык. Бүтүн бардык айылдарыбызда жергиликтүү тургундар жолдордун абалын жакшыртууну демилгелегенбиз. Анын натыйжасында бүгүнкү күндө элдин салымы менен каражат топтоп асфальтты баштадык. Мына ушундай асфальттар жасалып сонун болуп атат. Бардык көчөлөрдү жакшылап оңдойлу деп аракет кылып атабыз. Аны менен катар Жаңы Ноокат айыл аймагында республикалык жергиликтүү казынанын эсебинен асфальт төшөлгөн жолдор дагы бар. Алсак, бул жол эки айылды бириктирип турган негизги жолдордун бири. Айыл элинин муктаждыгы эске алынып, жаңыдан оңдолгон. Ушул Дөң кышлак айылы менен Тескей айылын бириктирип турган 1,5 километр жолго мамлекеттик дем берүүчү грант деп коебуз. Тим гранттан 4,5 миллион, жергиликтүү жамааттын салымы 3,5 миллион, жергиликтүү бюджеттен 1,5 миллион сомдук жалпы сметалык басы 9,5 миллион сомдук асфальт басылды. Азыр элге жакшы маанай тартуулап турабыз эми. Буга чейин Дөң кыштак айылы менен Тескей айылын бириктирген жолдун абалы жарандарды тынчсыздандырып келген. Жаан жааган учурда унаа менен жүрүүгө ыңгайсыздык жаралып, окуучулар мектепке барууга кыйналган. Эл күткөн жолдун бүтүшү тургундарды кубандырууда. Бул жолдун бүтүшүнө мен азыр 55-60 келип калдым, жөө көп күттүм. 20-30 жылда бир ушу жолдор жакшы болот экен деген ой менен жүрөт элик. Мына Кудайга шүгүр азыр болуп калды. Эл баары сүйүнүп жакшы. Рахмат айтышып атат, чоң рахмат. Барча чоңдорго баарыга рахмат чоң. Ооба, бул жолду энди курулушуну şu айылда бир 20 жылдан бери жашасак, şu жол качан бүтөт экен деп бардыгыбыз күтүп мынага Кудайыма шүкүр бүгүн бүттү мынага. Рахмат şu эл башлыкларга. Ошону менен бирге Ош облусунун аймактарындагы жолдордун абалы жакшыртылган. Жыл башынан бери жалпысынан 76 чакырым жолго асфальт басылган. Аны менен катар шагыл, шебен төшөө жумуштары да аткарылган. Зарина Рахманбердиева, Ибрахим Төлөбаев, УТРК Ош. Сосновка жана Каракөл пункттарында унаалардын кышкы даярдыгы текшерилип, талапка жооп бербегендер артка кайтарылат. Бул тууралуу Транспорт жана Коммуникация министрлиги эскертүүдө. Аталган мекеме өлкөдөгү туруксуз аба ырайына жана күз-кыш мезгилине карата жүргүзүлүп жаткан даярдык иштерине байланыштуу тоол аймактарга жол тарткан айдоочуларга унаа дөңгөлөктөрүн жайкыдан кышкыга алмаштырып алууга чакырат. Транспорт министрлиги өтмөк ашуусуна 6-7 сантиметр кар жааганын белгилеп, айдоочуларды 500 метр аралыкты сактоого чакырды. Кыргыз гидромет борбору 12 октябрда Кыргызстандын аймагында аба ырайы кескин өзгөрө турганын, тоо этектеринде жана тоолуу райондорунда жаан, бийик тоолуу райондордо кар жаай турганын билдирди. Бүгүнкү күнгө алынган маанилүү жаңылыктар топтому мына ушулар болду. Кайрадан эфир аркылуу көрүшкөнчө сак саламатта калыңыздар.